Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы саммити Казакстандын аброюн жогорулатып, эл аралык аренада кызыкчылыктарды ишенимдүү коргоого мүмкүндүк берет. Учурдагы геосаясий кырдаалга байланыштуу мамлекет башчыларынын жолугушуусу өтө маанилүү. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмуна жаңы өлкөнүн Беларустун кошулуусу саясий гана эмес, экономикалык жактан да пайда алып келери талашсыз. Бул казакстандык депутаттарынын пикири. Эл өкүлдөрүнүн айтымында мындай эл аралык иш-чараны Казакстанда өткөрүү аймактык сооданы жана инвестицияны өнүктүрүүгө гана жол ачпастан, чыгыш батыш жана түндүк түштүк коридорлорунун транспорттук дараметин кыйла жогорулатууга түрткү берет. Это один из больших глобальных институтов. Бул иңири дүйнөлүк институттардын бири. Бул Казакстанга кээ бир геосаясий кырдаалдарга байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүгө жана биздин пикирибизди эске алуу менен дүйнөлүк аренада Казакстандын кызыкчылыктарын коргоого чоң жардам берет. Бул уюмдагы алдыңкы өлкөлөрдүн бири Кытай. Мындан тышкары Индияны эстен чыгарбашыбыз керек. Буга байланыштуу Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан, Ауганстан аркылуу транспорт байланышын түзүүгө аракет кылууда. Эгер Иран менен Индияга товар жеткирүү маселесин чечсек, соода бүткүл дүйнөгө тез тарайт. Ошондо Перс булуңуна оңой жол ачылат. Наладить транзит через Афганистан. Если, скажем, мы такую возможность откроем, выходить на Иран, на Индию, это же огромные просто потоки товаров, которые сегодня мы могли бы за очень кратчайшие сроки доставлять на мировой рынок и на Персидский залив.